Арабаңыздар достор, кутмандуу күнүңүздөр менен кайрадан эле YouTube каналыма кош келдиңер. Мен бүгүнкү чыгарылышта китеп окууну кантип адатка айландырса болот деген темада силерге маек коюп бермекчимин. Так, мен канча жылдан бери китептер менен достошуп, жаныма көбүнчө китептерди ташып, анан достор менен дагы китептерди бөлүшүп, мындай китеп хоббимди өнүктүрүп, китеп хоббимди дайыма өзүм менен чогуу биргеликте алып жүрөм. Анан ошол учурларда, ошол убакыттарда үйрөнгөн нерселеримди аз да болсо силерге бөлүшүп коеюн дедим. Мага көпчүлүгү суроо беришет, же болбосо мен деле китеп окуп баштай электе китеп окугандарды көрүп, өзүмө да суроо берчүмүн. Кантип мен ушул китеп менен достошкон адамдардай боло алам? Кантип мен китеп окууну адатка айланта алам? Мен деле китеп окуган, ой жүгүртүүсү жогору болгон адам болгум келет, бирок кантип, кандай кылам деп оюмда аралаш суроолор көп болчу. Анан өзүм окуган, китеп менен достошкон тажрыйбамдын натыйжасында жана бир канча жерлерден окуп көргөн маалыматтарымды экөөнү бирлештирип туруп, бүгүн силерге китеп окууну адатка айланта турган, калыптандыра турган 3 ыкма менен бөлүшөйүн дедим. Бул 3 ыкма силерге китеп окууңарды өнүктүрүүгө, китеп менен достошууңарга сонун аябай чоң жардам берет деген ойдомун. Анда эмесе баштадык. Китеп окууну адатка айлантуу үчүн эң негизги жана биринчи нерсе бул жөнөкөй, кызыктуу, оңой китептер менен баштагыла деп айтмакмын. Анткени баардыгы жөнөкөй нерседен, майда нерселерден башталып, анан жогоруга кетет да. Мисалы, спорт менен алектенип атканда дагы биз дароо 100 килограммды, 50 килограммды бир көтөрүп койбостон 5 килограмм, 10 килограммдан баштайбыз. Же болбосо жаңы бир машина айдаганды үйрөнүп атканда акырын, аз-аздан жеңил жолдорду тандап, жөнөкөй ыкмалар менен баштайбыз да. Китеп окууну дагы мына ошондой жөнөкөй, оңой, кызыктуу китептер менен баштасак, биз үчүн бир топ эле жеңил болот. Эмне болушу мүмкүн? Мисалы, силердин жашыңарга, кесибиңерге карабастан жомок китептерден окуп баштасаңар болот, же болбосо кызыктуу, күлкүлүү анекдот китептерди окуп баштасаңар болот, же болбосо жаш балдарга, өспүрүмдөргө арналган тили жеңил, темасы жеңил, кызыктуу китептерден баштасаңар болот, романдардан мисалы. Бул биздин мээбизге, биздин түшүнүгүбүзгө калыптандырат да. Китеп окуу кызыктуу, китеп окуу оңой, жеңил болгону ага көнүш керек деген бир билдирүүнү мээбизге жөнөтөт. Ошон үчүн китеп окууну адатка айландырам десеңер, биринчи жеңилинен, жөнөкөйүнөн баштап, мээбизди, ой жүгүртүүбүздү, деги эле өзүбүздүн адаттарыбызды ошого акырындан көндүрүп башташыбыз керек. Анан дароо эле мисалы оор академический китептерден, философиялык бир нерселерден баштап алсаңар, алар силерди бат эле тажатып, бат эле китеп окууга кызыгууңарды өчүрүп коюшу мүмкүн. Андыктан башында айткандай эле китеп окууну өзүңөр жаккан жанрдагы кызыктуу китептер менен баштасаңар болот. Мисалы, бир канча китептерди сунуштайын. Эгерде силер жаңы китеп окуп баштап аткан болсоңор, жана көпчүлүккө бул туура келүүчү китептер эмне үчүн китеп окушум керек деген бир китеп бар. Бул китепте китеп окуунун жакшы жактары, кантип аны калыптандырсак болот, ошолорго багытталган бир канча маалыматтар айтылат. Анын арасында кызыктуу анекдоттор, күлкүлүү нерселер кошулуп айтылат. Бул биздин китеп окуубуз үчүн сүйүүбүздү арттырат десем болот. Андан сырткары мисалы кыргыздын кызыктуу романдары бар, мисалы Чоочун киши деген роман аябай сериал көргөндөй эле окусак болот аны. Же болбосо Каныбек мисалы тили оңой, сериал көргөндөй эле угуп кете беребиз. Же болбосо чет тилдеринен которулган мисалы Поллианна деген китеп бар, Прериядагы кичинекей үй деген китеп бар. Дагы кайсы китептер бар эле? Кичинекей айымдар, Шайло, Балта деген китептер бар. Бул чет өлкөлүк, чет тилдерден которулган, кыргызча которулган сонун китептер. Бул силер окуучусуңарбы, студентсиңерби же жашыңар өтүп калганбы айырмасы жок. Баардыгына туура келген, тили дагы жеңил, тематикасы да кызыктуу китептерден. Андан кийин китеп окууну биз адатка айландырыш үчүн кылышыбыз керек болгон экинчи эреже бул дайыма жаныбызда китепти алып жүрөлү. Дайыма китеп жаныбызга ташып жүрөлү. Бул китеп өзүн бизге бат-баттан эстетет,
өзүн унуттурбайт, аны окуш керек экенин бизге эскертип турат. Мисалы Джеймс Клирдин Атомдук адаттар деген китебинде адаттарды калыптандыруу боюнча бир канча маалыматтарды айтат. Ошону окууну сунуштайм. Ошол жакта айтат да, мисалы силер эгер китеп окугуңар келсе, дайыма жаныңарда китеп ташып жүргүлө. Же болбосо спорт менен машыгыңар келсе, өзүңөр отурган жерге, мисалы иш бөлмөңөргө гантелдерди жана башкаларды коюп койгула. Силер калыптандыргаңар келген адаттарды кандайдыр бир объекттер, буюмдар, нерселер, заттар өзүн эскертип, эстетип турсун деп да. Мисалы биз китеп окуйм деп коебуз, бирок биздин отурган жерибизде, жаныбызда китеп жок болсо, ал бат эле унутулуп калат. Ошон үчүн эгерде силер да китеп окуган калыптандырам десеңер, жаныңарга дайыма китеп ташып жүргүлө. Автобуста кетип атасыңарбы, университетке кетип атасыңарбы, жумушка кетип атасыңарбы, келе атасыңарбы, кандай болбосун ыңгайлуу китептерден жаныңарга ташып жүрсөңөр, мисалы башында окубай унутуп кала берсеңер мүмкүн, бирок бара китепти көргөн сайын аны эстеп, ачып, карап, кызыгып окуй баштайсыңар да. Жөнөкөй эле мисал. Мисалы биз телефон чукуйм деп ойлонбойбуз, аны алдын ала пландабайбыз. Бирок дайыма жаныбызга ташып жүргөн үчүн автобуста кетип атсак деле, мисалы автобустун көбү жарымынан көбү телефондо кетип чукулуп аткан болот. Же остановкада бир нерсе күтүп аткан, автобус күтүп аткан болсо, анда дагы чукулуп аткан болот. Же болбосо жумушта перерыв учурунда деле ошол телефон чукуп, Instagram көрүп аткан, TikTok көрүп аткан болобуз да. Бул демек телефонду биз дайыма жаныбызда алып жүргөн үчүн, жана телефонду көргөндө телефон чукуш керек деп бизге өзүн эстеткени үчүн биз аны чукуп баштайбыз. Анын ордуна китеп менен өзгөртсөк, китеп дагы өзүн өзү эскертип, мен бармын, мени оку деп турат да. Ошого дайыма жаныбызга китеп ташып жүрүү, китеп окуу адатыбызды калыптандырууга жардам берет. Мен мисалы азыркы жашап аткан квартирам университеттен 1 сааттык алыстыкта. Мен дагы жаныма дайыма китеп ташып жүрөм. Жөнөкөй күндөрү, мисалы университетте же үйдө болгондо окуганга бир аз убактым болбой калат. Университетке барсам сабак окуйм, үйгө келсем иштейм, жана башка жумуштар менен алек болуп, китеп окуганга азыраак убакыт болуп калат. Ошон үчүн жолдо мен мисалы көбүнчө акыркы күндөрү жолдо китеп окуп атам да. Жолго кетирген 1 саатымды пайдалуу кылайын деп жаныма китеп алып алам. Анан барганча 1 саат, келатканда 1 саат китеп окуп, көбүнчө күнүнө ошо 2 сааттай убактымды китеп окууга бөлүп атам. Бул жөнөкөй эле жанымда ташып жүргөн үчүн бул мүмкүнчүлүк болуп, өзүн өзү эскертип атат. Ошон үчүн силерге дагы жаныңарга китеп окуп, китеп ташып жүргөндү сөзсүз түрдө сунуштайм. Андан кийинки эң маанилүү адат, эреже бул жатаарда акыркы ишиң китеп окуу болсун, эртең менен ойгонгондо эң биринчи ишиң китеп окуу болсун. Мына ушундай эрежем бар. Бул биздин мээбизге бул адатты сиңдирүүгө, калыптандырууга өтө чоң жардам берет да. Мисалы эртең менен ойгонгондо эле көбүбүз эмне кылабыз? Телефон чукуйбуз, Instagramга киребиз, ал жактагы лайктарды, смстердин баарын көрөбүз, же TikTokко кирип бир канча видеону көрүп, алгачкы жарым саатыбыз көбүнчө ошо менен өтөт. Же болбосо башка иштер менен алек болобуз. Бирок анын ордуна жатаарда дайыма жаткан жерибизге жакын жерге китеп коюп коебуз. Коюп коюшубуз керек. Анан ойгонгондо эле телефонду карабайбыз. Эч бир эмени карабайбыз. Мүмкүн саатты деле карап коюшубуз мүмкүн, бирок эч нерсе карабастан, ага алаксып кетпестен ойгонгондо эле бетибизди жууп келип алып, китеп окуп, китепти ачып, жок дегенде 5 мүнөт, жок дегенде 10 мүнөт болсо деле 3-4 барак китеп окуп, анализдеп, андан кийин күнүбүзгө баштасак, бул мээбизге ошол нерсени жакшыраак сиңүүсүнө, жакшыраак калыптануусуна жардам берет. Анан жатаарда дагы мисалы баардык иштерди бүттүк, көбүнчөсү дээрлик 80-90% деле телефон көрүп анан уктайбыз да. Бул туура эмес. Анын ордуна жатаарга бир уктаганга 10 мүнөт калганда телефонду өчүрүп коюп, бир 5 мүнөт, 10 мүнөткө китеп окуганга бөлүп койсок, бул дагы ошол адатты калыптандырганга, мээбизге сиңирүүгө жардам берет. Ошо башында айткандай эле, жатаарда эң акыркы кылган ишиң китеп окуу болсун, эртең менен ойгонгондо кылган эң биринчи ишиң китеп окуу болсун. Бул мээбизге жакшыраак сиңдиргенге жардам берет. Анан ооба, эртең менен уйкусурашыбыз мүмкүн, же жатаарда аябай чарчап уктап кете турушубуз мүмкүн. Бирок чыдап 3 мүнөт, 5 мүнөт, 10 мүнөтүбүздү бөлүп ошону окуп койсок, бара мээ ошого көнүп баштайт. Мисалы
кандай мисал келтирсем болот буга? Мисалдар көп негизи. Силердин деле жашооңордо болсо керек, башында баштаганда оор, кыйын көрүнөт, кыйналабыз, мүмкүн болбой аткандай сезилет, бирок бара бара ага көнүп калгандан кийин кантип ага көнүп, кантип ал биздин адатыбыз болуп калганын билбей калабыз да. Башында баардык нерсе кыйын, оордой көрүнө берет, бирок ага ал адат болуп калгандан кийин ал бизге мындай билинбей деле калат да. Ошон үчүн уктаардан мурун 5 мүнөт, 10 мүнөт ойгонгондо эң биринчи 5 мүнөт 10 мүнөтүбүздү китепти окууга бөлсөк, бул китеп окуунун пайдаларын бизге берет жана адаттарды калыптандырганга жардам берет. Айтпасам деле көпчүлүк эле билет китеп окуунун кандай жакшы жактары бар экенин. Анан мен өзүм эң маанилүүсүн айта кетейин. Китеп окуу биздин мээбизди өнүктүрөт жана биз дүйнөнү, жашоодогу баардык нерсени өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз менен, мээбиз менен, өзүбүздүн акыл эсибиз менен дүйнөнү көрөбүз. Ошого жараша чечим кабыл алабыз, ошого жараша аракет кылабыз да. Мисалы бир кыйынчылык болсо, ой жүгүртүүсү азыраак, начарыраак адамдар ага башкача карап, башкача көз караш менен карап, аны туура эмес кабыл алып, анын чечүү жолдорун издебей, кайгырып, капаланып же болбосо арызданып ошентиши мүмкүн да. Ал эми китеп окуп, ой жүгүртүүсүн күчтүү кылган, булчуңдуу кылган адам болсо, кыйынчылыкка болсо, кандайдыр бир кыйын нерсе болуп калган болсо, анын чечүү жолун издеп, ар кандай идеяларды ойлоп таап көрүп, мындайча айтканда бир эле нерсеге эки башка адам эки түрдүү карайт. Ошого биз дүйнөнү дайыма өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз менен кабыл алып, ой жүгүртүүбүз менен көргөн үчүн биз өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү жогорку деңгээлде, күчтүү деңгээлде сактасак, калыптандырсак же болбосо ошентип жашасак, биздин жашообуз бир топ жеңил болот, бир топ оңой болот. Анан бир топ мындай толо өткөргөн болобуз да. Арызданып, капаланып, анан болбогон нерселерге эле үшкүрүнүп жүрбөстөн, тескерисинче аны туура жол менен карап, туура жол менен чечкенге аракет кылабыз. Ошого биздин адам катары эң чоң куралыбыз биздин ой жүгүртүүбүз, биздин идеябыз, мээбиз мындайча айтканда. Анткени баардыгыбыз бул жашоодогу баардык нерсеге өзүбүздүн ой жүгүртүүбүз менен карайбыз. Ошон үчүн мындай да, биздин ой жүгүртүүбүздү көз айнек деп түшүнсөк болот достор. Мисалы көз айнек жок болсо, биз эч нерсе көрө албайбыз. Көз айнегибиз бир аз булганып же болбосо айнеги начар болсо, анда биз начарыраак көрөбүз ошо көз айнекке жараша. Ал эми көз айнегибиз таптаза, сапаттуу, күчтүү, кымбатынан болсо, анда жакшы, сонун көрөбүз. Ошондой эле биздин ой жүгүртүүбүз дагы биздин дүйнөгө болгон көз айнегибиз. Мына достор, ушу менен бүгүнкү темадагы айткым келген нерсенин баарын силерге айтып бөлүшө алдым деп ойлойм. Суроолоруңар болсо, кызыккан темаларыңар болсо комментарийге жазып койсоңор болот. Ошол темада изилдеп, кызыктуу маалыматтарды топтоп силерге айтып берген аракет кылам. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө өзүңөргө жакшы карагыла, жакшы тургула, китеп окуганды кийинки чыгарылышта адат кылып, анан жаңы видеомо келгиле достор. Жакшы тургула, макул, көрүшкөнчө.